Өзгөн районунун Башдөбү айыл аймагындагы Базаркулов мектеби эскиргендиктен ордуна жаңысы курулууда. Учурда жумуштардын 90% аяктап калды. Билим уясы жаңы окуу жылында пайдаланууга берилет. Билим берүү мекемесиндеги иш ыргагын жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Сүйүн Өмүрзаковдор жеринен көрүп чыгышты. Акт тапшырары менен акча түшөт. Тапшырыста акча түшөт. Мектептин курулушу 2025-жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Имарат 2 кабаттуу 275 орунга ылайыкталган. Объекттин сметалык баасы 233 миллион сомду түзөт. Буга чейин окуучулар орун тартыштыгынан улам 3 нөөмөт менен билим алып келишсе, эми 2 нөөмөт менен окутулат. Окуучулар үчүн бул баягындай заманбап мектеп, анан класстары чоң, квадратуралары өтө чоң. Анан химия, биология, баягы лаборатория, анан китепканалары бар, отдельный библиотекалар бар. Спорт аянтчасы, футбольный отдельно, баскетбольный, волейбольный. Ичинде чоң крытый спортзал да бар. Эл өкүлдөрү иш сапарынын жүрүшүндө Өзгөн райондук жалпы дарыгерлердин практикалык борборуна дагы барды. Аталган оорукананын курулушу үстүбүздөгү жылдын күз айларында башталган. Учурда пайдубалын тургузуу иштери жүрүп жатат. Ошонун канчасын алдыңыздар мына? Биз только услугага эле иштейбиз. Услугага эле иштейбиз. Анда сиз айтыңыз. Каражат бөлүнүп берилген 1 миллиард 350 миллион. Өзгөн районунда курулушу жүрүп жаткан оорукана жалпы 8 блоктон туруп 350 орунга ылайыкташат. Бул жерде бейтаптар үчүн жагымдуу шарттардын баары түзүлмөкчү. Эң болуу дегенде лифт дагы орнотулмакчы. Учурда курулушчулардын берген маалыматына ылайык, монолит иштеринин 90% аяктап калды. Жеринде 100гө жакын куруучу жана 10 техника иш алып барууда. Оорукана өзү 8 блоктон турат. 4 блогу 3 этаждуу, калган 4 блок 2 этаждуу. Бүгүнкү күндө биз 90%ке монолит бетон иштерин бүтүрдүк. Курулуш материалдарыбыз жетиштүү бүгүнкү күндө. Бригадаларыбыз толук, атайын техникаларыбыз бар. Анан биз тез сапатына көңүл бурабыз. Биргеликте техникалык көзөмөл адиси менен жана башка курулуш адистери менен. Борбордук аймактык оорукананын курулуш иштери өлкөнүн турукташтыруу фондунан каржыланууда. Имараттын курулушуна 1 миллиард 350 миллион сом, медициналык жабдууларды сатып алууга 650 миллион сом каралган. Жаңы оорукана план боюнча ушул жылдын аягында бүткөрүлүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Эл өкүлдөрү курулушчуларга жумуштарды өз мөөнөтүндө бүткөрүү тапшырмасын берди. Үчүн күтүүсүз болду. Ошол проектке өзгөртүүлөр киргизгенден кармалып деген сөздү айтышты. Негизи мындай болбош керек болчу. Ошол кагаз алгандан кийин көрөбүз. Албетте эгерде курулуп атканда курулушка өзгөртүү кирген болсо, анда курулуштун темпи басаңдайт, сроктору жылат. Бул маселе өзгөчө контролдогу маселе. Ошондуктан мен ойлойм, муну ошол келишим менен түзүлгөн срогунда бүтүрүүнүн үстүнөн биз да иштейбиз. Иш сапардын жүрүшүндө эл өкүлдөрү Төрткөл айыл өкмөтүнүн Кыймыл айылынын эли менен жолугушту. Эл менен жолугушууда негизинен көп жылдан бери көйгөй болуп келген жол, ата мекендик өндүрүштөрдү экспортко чыгаруу маселеси көтөрүлдү. Депутаттар айтылган сунуштар алдыда каралып чыгаарын билдиришти. Ошол эле учурда аталган Кыймыл айылына келүүчү жолго асфальт төшөлөрү жана жакынкы күндөрү курулушу баштала турганын кошумчалашты. Шарты оор, жолу жаман, алыскы. Айымкан Исралы кызы, Маруф Шакиров, УТРК Ош.